Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналының көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге мына ушул Маравилла сортундагы малина тууралуу кичине маалымат берейин дедим. Айрыкча бул Россияда жүргөндөргө, Кыргызстанга барып эмне иш кылсам экен дегендерге кичине болсо дагы ушул видео пайдалуу болот деп ишенем. Андыктан биздин каналды көрүп аткандар лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Туугандар, бул Маравилла сортундагы малина көчөт. Бул өзгөчөлүктөрү бир айдан бери пышып атат бул малинач, менин мындай байкашымча. Анан өзгөчө жери бунун мына кадимки биздин жергиликтүү сорттогу малинадан айырмасы бул баягы стойканын да кереги жок да, то есть казыктынчы. Буга ашча расходтун кереги жок. Себеби мына көрүп атасыздар, мына турган полный ушул катар эме. Бул эч кандай казыксыз, зымсыз эле өзүн өзү көтөрүп тура берет экен да, ошону менен айырмаланат экен. Анан бул бир айдан бери пышып атат. Мен убактым болгондо терип неме болбойм, антип куюлуп эме болбом, калып кетип атат, соолупчу. Түшүндүүлүгү өтө жогору экен. Тилекке каршы энди бизде жери жок болгондугуна байланыштуу мен муну эксперимент катары эле эккем негизи. Мындай эле эктимеде, бирок мындай бизнес үчүн өтө ыңгайлуу сорт экен да. Мына көрүп атасыздар, уже жазда чыккан эле эмеси, нодалары мына азыр уже алды кызара баштады. То есть мына бир жумада мыналар кызарып атат экен. Бул пыша берет экен да, кар түшкөнгө чейинчи. Мен сиздерге дагы декабрда да буюрса бул эме жөнүндө дагы көрсөтөм. Мына көрүп атасыздарбы? Уже эми гүлдөй баштап атат. Ошондуктан бул сортту эгиңиздер, эгер бизнес үчүн болсо, ушул иш менен алектенсеңиздер болот. Себеби казыгы жок эле, казыкка дагы бир канча чыгым кетет, расход. Бирок буга эменин да кереги жок, казыктынчы. Мына көрдүңүздөр, бир түптөн эле 3-4 калтырып койсоңуздар, мына өзүн өзү көтөрүп тура берет. Мына көрдүңүздөрбү, эч кандай казыгы жок. Астында мындай сөңгөктөрү да жогон болот экен да, бармактай элечи почти. Азыр мына уже мыналар былтыркы одалар, булар кесип таштайбыз уже. Анан ушинтип мантип пыша берет экен буларчы. То есть жергиликтүү сортко караганда бул менин байкашымча көбүрөөк түшүмдүүлүгү көбүрөөк экен. Себеби жергиликтүү сорт пышып бүтүп, азыр эми күзгүсүгө даярданып атат. Кыркын болуп, жогоролоп. Бирок булар бир ай болду пышып баштаганына. Бир ай болду пышып баштаганына. Мына азыр мыналар уже пышып бүттү. Бирок кошумча бул жагынан дагы гүлдөп, дагы оролуп атат. Бул ушунусу менен өзгөчөлүү экен. Эгерде жергиликтүү сорт дагы жаман демейм, бирок бул сорттун өзгөчөлүгү экспортко, полька, ушул европейский сортторду экспортко өтө жакшы алат экен. То есть чет жактагы базар өтө көтөрөт экен муну. Биздин малиналар андай көтөрбөйт экен. То есть эң төмөн баада алат экен. Себеби биздин малиналар немеге киргенден кийин, морозильникке киргенден кийин, чыккандан кийин кайра ээрип, суу чыгып, варенье менен сок келе жарайт экен да. Ошондуктан мына ушул эмени, ушул сортторду көбүрөөк сурашат экен базарда, айрыкча Россияда. Ошондуктан ушул эме, мунун баасы да жогору болот экен, салыштырмалуу биздин малиналарга. Бирок даамдуу жагынан, бирок жергиликтүү сорттогу малинага жетпейт экен. Себеби булар кыйгыл болот экен, кислый болот экен, аз-маз. Ошого бул эмени буга кондитерге көбүрөөк колдонот экен, баягы торттордун бетине дагы башка нерселерге, кондитерлик эмегечи. Ошол себептен бул баалары дагы жогору бааланат экен. Ошондуктан чет жакта жүргөндөр, ушу малинага кызыккандар ушул сортко кызыгыңыздар. Ушул сортту мен сунуштайм. Кошумча дагы башка видеолордон интернеттен, ютубтан дагы көрсөңүздөр болот. Бирок мен сиздерге мындай аз да болсо, кичине болсо дагы пайдалуу маалымат болду деп ишенем. Бул малиналар тууралуу да кийинки видеодо тартам. Уже кыркын болуп атат азыр. Мен кеч калдым. Булар эмеси буларга байлабаса, мына көрдүңүздөр, казыктар турат, булар байланбаса, бул өзүн өзү көтөрө албайт, оонап кетет, жыгылып калат. Ошондуктан буга сөзсүз түрдө казык тартылып, зым тартылып, байлап туруш керек. Буга плюс жери ошо казыктын кереги жок.
өзүн эле зым тартып туруп өзүн эле отургузуп коесуздар. Көчөттөрдүн аралыгын алыс койсоңуздар 1,5–1,70, эгер жер кеңири болсо 1,80ге чейин болду, ошону менен пыша берет. Негизи бул эми Маравилла деп эккендим, эми Маравилланын оригиналын көрө элекмин, бирок Маравилла деп эле эме кылам. Бул жакта да полька бар, бирок полькадан ырмалыгы кичине эмеси түшүмү эмерак болот экен да. Полькага салыштырмалуу иригирээк экен. Эмесичи мөөсү. Анан мындай жалбырактары дагы жапжашыл болуп, айырма болуп турат. Мына көрүп атасыздарбы? Ошондон айырма. Бирок польканы да жаман дебейм, экөө тең мыкты сорттор экен. Бул бизнес үчүн гана. Бизнес үчүн гана. Өзүңүздөр үчүн муну сунуштабайм. Себеби булардын даамы жок. Переработкага дагы анча даам бербейт. Ошондуктан бул бизнес үчүн эгем дегендер үчүн ушул сортту сунуштайм. Андыктан биздин каналды биринчи жолу көрүп аткандар биздин каналга каттап коюңуздар. Биздин подписчиктер 10 миңге жеткени калды. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Сиздердин ар бир баскан лайкыңыздар үчүн биз дагы пайдалуу видеолорду тартабыз деп үмүттөнөм. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду.